Биз кече күнгү YouTube'да чыккан Ишкебан айылындагы Ахмат Алиев атындагы балдар бакчасындагы белгисиз бирөөлөр аркылуу текшерилген бакчадагы абал тууралуу ушул өзүбүздүн оюбузду билдирген едик. Мен Зура Сатыбалдиева эми бардык нерсени туура айтып, туура жеткирген жакшы. Коомдук пикир жаратардан мурун медалдын эки жагы болот. Бала бакчанын ачылышын 12-жылы ачылган экен. Бул кыз ошол 15-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасына татыктуу болгон. Жылдын мыкты бала бакчасы деген номинацияны Кыргызстанда жеңип алган, 1-орунду алган кыз. Тамак ашы боюнча, бакчадагы абал боюнча биз бири-бирибиз менен баардашып турабыз. Айыл өкмөт боюнча айта кетсем, айыл өкмөт бардык социалдык объектилерге жашынан жардам берет. Ким кирбесин эшиктен кургулуп чыкпайт. Анткени социалдык объектилерди президенттин жарлыгына ылайык бардык нерсеге жакшы көңүл бурат. Социалдык объектилердин жакшы жагына, элдин жашоо шартынын оңолушуна, балдардын жакшы билим алышына жакшы шарттар түзгөн. Ошол өкмөттүн ишенимин алып, райондогу Завечный районунун ишенимин арттырып, ошол биздин өзүбүздүн компетенттүү адамдарыбыздын катарында менин оюмча ушул алтынбү жакшы иштерди аткарды. Мен Кыдайдын жагым. Ошол Ишкебан айылынын келини болуп, 1-октябрь күнү мага Токтор Алиева Розанын кызы Рахат деген эже чалып, ошол группада да бир кызыбыз, бир группада. Ошол чалып садиктин тамак ашын тартып бербейсиңби деп кайра айта берген. Сен үйүң жакын го деп, менин үйүм садикке жакын да. Ал кыз байракта жашайт. Анан кийин мен 2-октябрь күнү барганмын, 3-күнү. Барсам эшик жабык жүр. Анан кийин воспитатель келип, эмне келдиңиз деди. Мен тамагын көрүп, балдар менен таанышып, ушинтип көрүп кетейин деп келгем. Анан мейли тамагын көрүм деди. Барсам, ошо обедте тамагын берип аткан экен. Биринчи тамагын эми куйган экен да. Куюп, анан кийин баягы чалтат мага Рахат эже чалтат. Анан кийин ошентип 15 секунд эле видео тарткан да. Тамак берип аткан, балдар отура элек да, жарым-жарымлай отурган. Анан кийин мен ошол видеодо эти жок го деп кашык менен эме кылгам. Анан кийин айткан воспитательдер, азыр бир сыйра тамак куюп алып, мына челекте эттерди салып чыгабыз деген да. Анан кийин деп эле 15 секундта өчүрүп койгом, ошого жөнөтөм депчи. Анан жарым саат ошо садикте жүрдүм, балдарды карап элечи, оны видеого тартпадым. Мен эч кандай ал жерде жаман садикти, жаман деп эч кандай терс эме жок да ал жерде. Анан кийин кайра келип чыккандай саат 1-лерде ошо Рахат деген чалып, эмне болду, видеого алдыңбы деди да. Анан кийин барганымды далилдеп коеюн деп видеону жөнөткөм. Балам 3-кө чыгайын деп, мен жакында эле бергем. Анан кийин очередти келип, биз квартирада жашадык. Анан очередти келип, балам очередти келди деп жетекчиси чакырган да. Анан очередти келип садикке берген биз. 5 ай болду да бергенчи. Рахатка эмне максатта тартып атасың деп сурасың? Ооба, мен сурадым. Ушу биз балдарыбыздын эмне жеп атканын көрүп турайлы деп сурадым. Фото болобу, видео болобу жөнөт деп мага айтып аткан да, 1-октябрь күнү. Анан мен текшергенден кийин кайра сурап атканда мен жөнөтүргөм. Бир эле ошого жөнөткөм да. Анан биз садиктин жетекчисине же жалпы жамаатына эч кандай арыз дообуз жок да. Ал видеодо жаман нерсе дагы айтылган эмес. Анан кийин абдан туура эмес нерселер болуп кетти да бул жердечи, бурмалапчы, ойго келбеген нерсе болуп кетти да. Анан кийин садиктин жетекчиси жалпы жамаатына кечирим сурайбыз. Мен балдар бакчасынын жетекчиси болуп, анан ушул 6 жылдын ичинде бала бакчанын инфраструктурасын, дагы кошумча объект куруп, балдарга ыңгайлуу шарттарды түзүп, айыл өкмөт менен бирге, ата-энелер менен бирге ошондой болуп, азыр жакшы, эң жакшы деген абалга келтирдик биз бардык бирге. Анан бизде билесиздер, тамак аш, бул деген бир стройка болобу, бир карандаш алсаң да бардык портал менен, тендер менен болот. Бизге наличка акча бербейт. Ошондуктан бизде ошол кыз YouTube'га чыгарган, бул кыз чыгарып бирок келип тартып кеткен нерсеси мен макул деймин. Потому что ата-эне укугу бар да, бирок ошол укугун билгенден кийин милдетин да билиш керек. Кайсы убакта келет, кантип келиш керек. Бул баягы базар эмес, базарга дагы текшерүүчүлөр
перчатка кийип, бир немесин кийип текшеришет. Анан бул предупреждение бериш керек. Мен мына родитель комитет бизде ар шаршемби күнү ата-эне күнү дейт. Ал текшерүүчү күнү эмес. Эми ошол всегда күнү болуп атат. Келип туруп мен азыр мына келдим. Мен ушу балдардын акыбалын көрөйүн дегенде биз киргизебиз. Мен бул кыздын тартканын туура эмес деймин. Анан ошол жерде болгон нерсени дагы мен туура эмес деймин. Потому что бул акырына чейин тарткан жок. Балдар тамак жеп атканда, балдарга дагы эт салып атканда, нан берип атканда, компот куюп атканда ошонун баардыгын толук жеп аткан тартса, ошондо жок болсо мен макул дейт элем. Бирок бул жерде подготовка болгон балдарга эми тамак куюп аткан этти балдар билесиздер, баланын психологиясы ар кандай болот. Бири тез тамак жейт, бири акырын жейт. Ошондуктан тегиз болсун деп бири-биринин бала да жеп мындай неме колун салып коет, кашын салып коет. Ошон тегиз куюлат. Тегиз эт салынат. Биздин айылда 3-4 айылдан бала келет. Кызыл барак айылынан келет. Жаңы Комуш Алай деген неме бар, кичине айыл бар. Ошол жерден келет. Чикагандар келет. Жаңы Комуштар бар, западный жактан ошол бала учетто ошолордон келет. Ошондуктан менде бала көп болгон үчүн 140 бала бар. Дагы кошумча имарат куруп атты. Кошумча имаратта өкмөт куруп берип атат. Ошол 25 балага ал уже бүтүп калды. Ага да кирген атабыз жакшы иштер болду. Таралиева Роза деген кызы деп атышат. Ал Роза эжеке бул эртең менен келди. Мен билген жокмун. Мен андай деген жок, арыздоом жок. Биз эч качан детсадты жазбайбыз, эч качан детсадты биз жаман дебейбиз, биздин балдарды тарбиялап атасыңар деп ошентип кетти. Мен Музаев Мигал Таштанбевич, Ишкавандын тургуну боломун. Кудалыктын жаңы айдын жубай болом. Бул биринчи мындай болгон себеби мен өзүм көргөмүн билбепмин. Үчүнчү күнү ошо ата-энелерди садикке бара турган күнү болот экен. Аттын жубайым барып, жөн балдардын тамагын көрүп койгон үчүн эле эми ошол садиктин эмелерин ошо ата-энелер бирөө айткан экен. Сен жакыныраак барып көрүп койчу, анан кийинирээк биз дагы барып көрөбүз, балдарыбызды бир карап коелу, анча-мынча өтүп карап көрүп турайлы, эмне жеп атканын, эмне кылып атканын жөн эле карап коебуз деген. Анан мен жубайыма болуп туруп деп барып бирге көрүп коеюн деп, барып тамакты тартып эле мен мына келдим деп ошону аныкташ үчүн эле жөнөтүп койгон. Олар башка нерселерди кылып калыптыр. Анан экинчиден мен өзүм ошол жердин тургуну, ошол жерден өсүп чогулган үчүн ошол жерден жарандым. Ошол айылда садик, бала бакча, мектеп, эжеке иштеген жер ар дайым жакшы болгон. Эжеке кайсы мектепте иштесе мектеп алдыңкы орундарга чыккан. Биздин бала бакчадагы өзүм ардагер баланы өзүм деле билем. Биздин бала бакча республикабыздын эң алдыңкы бала бакчалардын бири болот, ар дайым алдыңкы орундарда турат. Эжекенин милети дагы өзү ар дайым жакшы иштейт. Балдарды деле көп жерлерге чыгарат, конкурстарга чыгып биринчи орундарда алып келет. Биздин эч кандай жообубуз же жаман нерсебиз жок. Садикти мен өзүм кыздарым барат, мен өзүм деле кичинекейимде ал жака барганмын. Бизде эч кандай мындай эмелерибиз жок, жаман жообубуз. Ушул кандайдыр бир адамдар мен жубайдын видеосунан пайдаланып, монтаж кылышып, элди бири-бири уюштурушуп, дагы ютубка чыгарып, биз аны издеп карап тапсак, андан эмне сайтка киргизип, аты жөнү жок экен, жемеси жок экен, иш эмесичи, адрес эмес, ким киргизген, качан киргизген, олорду таап атабыз. Биз эми ошо элден, айрыкча ошо бала бакчанын жалпы жамаатынан жетекчисине кечирим сурайбыз. Азыр эми ата-энелер бул алтын ай суранычы боюнча ошо Кызыл Байрактагы элдеги балдарын дагы алайлы, бул дагы биздин эл дегенде элде уруксат бердик эле. Демек Кызыл Байрактар ошентип жазган болсо, алар десанттын зданиясын сатып жейишкен. Пускай биздин ишканга десантка келбесин. Биздин айылдагы балдар өчөктө толуп жатат. Толуп жатат. Алар десантын жүргүзүп алсын дагы, кандай пиар кылышат, эмне кылышат, жазып берсин. Тамагын текшергени биз ата-энелер текшерип турабыз. Кандай уруксат беришкен, поруңар, тем более биз балдарыбызды өзүнүн санитарный немесин сактап кириш керек эле бул келин. Кандай уруксат берилгенин билбейм. Кудайга шүгүр мен эки балам азыр эки неберем мына элдин мектебинде орус классында окуп атат. Классында 4 отличник болсо бирөөсү ушул мен балдар. Орус мугалимдери түштү. Барып мактап турам, бечара бул кызыбыз кетип калып туруп айлык аз экен деп. Анын дагы маселесин көтөрөбүз деп жакында мен ойлоп жүрөм. Десантыбыз отличный. Баардыгы жакшы эл уюштуруп өзүбүз кылганбыз. Анан оңурактагылар анан бир белерди жала жаап эле
өздерін пускай өздерінің десятын ашып алсам, бізге айлық апиөзім балдар. Біз ешқандай неміз жоқ. Отлично, барлығы жақсы. Айлық барлығы жақсы.